Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Hurmatlı Müslüman bir tuğanlar, mekendeşler. Jaratan Allah Taala mına uşul uluu kündөрдө kılıp atkан ibadattарыбызды kabul kılsın. Bilip bilbey kılgan günöөлөрдү kechirsin. Keremettүү Kur'an eskertkin eskertүүлөрgө ыймандууларга пайда берет деген сыңары бүгүн дагы сиздерге берекелүү айдан берекелүү чыгыш үчүн, берекелүү айдан өз олжобузду алыш үчүн мына ушул улуу күндөрдү, түндөрдү ар бир минутасын туура пайдаланып калыш үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын бир хадиси менен эскертүүнү туура көрдүк. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам күндөрдүн биринде минбарга көтөрүлүп атып, минбардын тепкичине путун койгондо амин, экинчи тепкичке путун коюп амин, үчүнчү тепкичке путун коюп амин дейт. Аны көргөн сахабалар намаздан кийин я Расулалла, бүгүн адаттан тыш бир иш кылдыңыз. Үн жок, сөз жок, амин, амин дедиңиз. Амин сөзү бул Аллахым батынан кабыл кыл, Аллахым тезинен кабыл кыл деген сөз. Эмне үчүн мындай кылдыңыз я Расулалла десе, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: мен минбарга путумду койгон учурда Жебрейил периште келип, о Мухаммад, үммөтүңдөн Рамазанга жетип, Рамазан менен коштошкондо Аллахнын рахматына, мээримине татыктуу боло албастан, күнөөлөрүнөн арыла албастан, бейиштиктердин катарына кошула албаган болсо, мурду менен сүйрөлүп тозокко кирсин деди эле. Факульту амин. Мен дагы Аллахым, эгер берекелүү өзүңдүн улуу айыңда, орозо күндөрү дагы, эгер мына ушул орозодо Аллах Тааланын берешендиги, кечирими, мээрими, рахматы жааган күндөрдө дагы, эгер мына ушул орозодогу өзгөчө бир мүмкүнчүлүктөрдөн пайдаланбаган болсо, анда мурду менен сүйрөлүп тозокко кирсин дедим дейт. Урматтуу мусулман бир туугандар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жөн жеринен үммөтүнө бир да каргыш кылган эмес. Балким пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам канчалаган ислам тарыхындагы чоң жихадтарда дагы капырларга, душмандарына каршы я Расулалла дуа кылсаңыз ушулар кыйрап жок болсун дегенде, мен каргоочу, наалат айтуучу эмес, балким рахмат болуп, мээрим болуп келгенмин дейт. Кереметтүү Кур'андагы пайгамбар тууралуу "Вама арсалнака илля рахматан лил аламин". О Мухаммед, биз сени аламдарга мээрим, рахмат кылып жөнөткөнбүз дейт. Рахмат, мээрим болуп келген пайгамбар мээримдүү экендигине карабастан Рамазан айында ушундай бир Аллах Таала сурагандар барбы, сураганын берем, кечирим сурагандар барбы, кечирейин деген бир ырайымы, мээрими жааган айда дагы эгер ушундай бир мүмкүнчүлүктөн пайдаланбаган болсо, мурду менен сүйрөлүп тозокко кирсин деген экен. Анын сыңарындай урматтуу мусулман бир туугандар, келиңиздер мына ушул ар бир күндү, түндү Аллах Таала дуаларга жооп берип аткан, дуалар кабыл болуп аткан учурларды туура пайдаланып, Рамазан айынан берекелүү чыкканды Аллахым баарыбызга насип кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.